Акаевдин убагында 700ден ашык мекемелерден, завод, фабрикалардан 560тайын банкрот кылып койгон да. 9 миллиард сомду списать этип, анан силер өндүрө албасаңар ал акчаны жөн эле сатып салган не максатта кылдыңар? Мен оюмча ушул чыккынчылык кылганда мындай кишилерди эми кечиресиз, ушул эле Жумалиев эми бул жөн эле мындай эле бул да акылдуу киши да. Өзү ушунча жыл окуса, эми баарын эле жайып койбойт да. Мына мол депчи, бул меники депчи. Электродвигатель илгерки татаан бар го азыр. Ошол жерде бир келин бар эле, бир 7 компанияда спецадминистратор экен. Килейген заводду да. Анан ошондо текшертип, иш козготкон ошо келинге. Бир эле жылдын ичинде 450 компанияны жок кылган. Ошонун арасында толтура колхоз, совхоздор. 2 заводдо Жумалиев деген фамилияны таппайсың. Мен бүгүн 100% кагаздарымды алып чыга албайм. Элдин баары кустуруш керек дейт. Силер деген өздөрүн ошолорду миллиард деген урдагандардын баарын шайлап отпойсуңар 1000 сомго.